Tameki daaratты sındırabı je orozonubу дейт. Ушул канча жылдан бери белгилетип сурга? Чуак ажы Кудайым өзү мээрим алсын, ошо келгенде мен Махди менен белгилүү болгондо Чуак ажыда ошо тамеки daarатты сындырбайт деген менен белгилүү болгон. Элдерге айткан, daarатты сындырбайт тамеки, себеби китептерибизде daarатты буза турган жерде тамеки жок. Мурда айтылган дамлалар ушу тамеки daarатты сынат деп. Неге айткан? Адамдарды тамекиден алыстатайлы деп айтылган. Илгери билесиңерби? Динге чакыруу, дин боюнча сабак айтуу мындай жаман болот, анан ушуну кылбаш керек деп хикая катары айтылып дин жеткизилген да оор күндөрдөчү. Анан адамдарга сен Куранда, хадисте мындай турат, ушуну кылба дегенден көрө жаман болот деп койгон. Ошондой мааниде адамдарды тамекиден тыюу максатында тамеки daaratты сынат деп койсок, кой daarатымыз намазым жарабай калбасын деп daarатты алып кыйналгандан тамекисин таштасын деген максатта айтылган. Эми бизге азыр дин жетти. Кайсыл жакты карасаңыз дамлалар сүйлөп атат, университеттер ачык, медреселер ачык, илим үйрөө мезгилин келди. Эми баягы эрежелерге өткөнүбүз жакшы. Daaratты сындырбайт, ал деген десе чеге берсе болот дегендик эмес. Насыбай daarатты сындырбайт, бирок насыбай чеге бер дегендик эмес. Макрух тахрими арамга жакыныраак. Бирок daaratты сындыра турган амалдарга кирбейт. Орозогочу дейт. Орозого башкача өкүм. Орозого бирөө тамеки чеге турган болсо, орозосу бузулат. Эмнеге? Түтүн анда бир дене бар, көрүнүп атпайбы биз көзүбүзгө. Ал нерсе ишиңе кире турган болсо, эмне кылат? Орозону бузуп коет. Атайлап тарткан болсо. Ошого айтылат, жанагы бир өрт болуп атат, же тамеки болуп атат, же болбосо каланбы эмне? Ушулардын бар атайлап тамекини тарса орозосу бузулат. Бирок жолдо өтүп кетип атасың, бир нерсе түтүп атат. Айылда кетип атасың, жазга мал, азыр быйыл жазга туура келип атабы? Орозо? Эшик элигин шыпырып, кашек-пашектерди өрттөп атканда түтүндөн өтүп кетип атсаң, эңкейип сактанып өтүп кете бересиң, бирок оозуң мурдуңа кирип кетсе, ал орозону бузбайт. Эмнеге десе, андан сактануу мүмкүн болбогондуктан. Ошондуктан мындай көчөдөгү түтүндөр орозону бузбайт. Ал эми атайлап киргизсе, анда орозо бузулат. Аллаху а'лам бис-саваб.